Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн мен сиздерге карыялар үйүнө алып барылган атанын өмүр баянын айтып берем. Автору Нуржамал Үсөнова, көркөм окуган Марлен Мырза. Карыя бул күндү эч качан унутпайм деп ойлогон эмес. Анткени анын өмүрүндө унутулбай турган күндөр буга чейин эле өтө көп болгон. Согуш жылдары, ачарчылык, балдарын багам деп таңды таңга уруп иштеген күндөр. Бирок балдары өзү өстүргөн үйдөн аны алып чыгып кетишкен күн баарынан оор болот деп ким ойлоптур? Ал таң эрте ойгонду. Карыялар адаттагыдай эле эрте ойгонот эмеспи? Анткени жашоодон аларга уктаганга көп убакыт деле калган эмес. Бурчта илинип турган эски саат акырын чык этип жатты. Бул саатта ага маркум кемпири туулган күнүндө белек кылган эле. Андан бери канча жыл өттү. Кемпиринин көзү өтүп кетти. Шаңга бөлөнгөн үй ээнсиреп бош калды. Эми кезек өзүнө келгенин карыя жүрөгү менен сезип турду. Ал төшөктөн жай туруп, терезеге жакын басып келип, айланага көз чаптырып, сырттагы жапжашыл болуп турган бактарактардын саргайып, жалбырактардын жерге түшүп жатканын көрүп, карыя ошол жалбырактардай өзүн сезип кетти. Убакыт. Менин да убактым бүтүп баратат окшойт деп кобуранып, ашкананы көздөй басты. Суу кайнатып чай ичти. Карыя чайды жалгыз ичүүгө көптөн бери эле көнүп калган. Дал ошол учурда эшик такылдады. Карыянын жүрөгү шуу дей түштү. Ал бул эшиктин такылдашын күтүп жаткан. Себеби кечээ күнү балдары келип айтып кеткен. Ата, биз эртең келебиз. Сиз менен сүйлөшөбүз. Ошол сүйлөшөбүз деген сөз карыяга жаккан эмес. Анткени бул сөздүн артында жакшы нерсе жок экенин карыя сезген. Ошентип эшик ачылды. 3 баласы кирип келди. Уулу, келини, кичүү кызы. Баары тең, үн сөз жок. Жертиктеп турушат. Бул карыяга баарынан оор тийди. Бир маалда уулу: Ата, сиз менен олуттуу сүйлөшүшүбүз керек. Карыя башын жерге салып: Угуп жатам балам, деди. Келини сөз баштады. Анткени оор сөздү көбүнчө келиндер айтат эмеспи? Ата, азыр заман оор, баары кымбат. Биз иштебесек болбойт. Сизди жалгыз таштап кетүүгө коркуп атабыз. Ошондуктан карыялар үйү бар экен. Ал жакта дарыгер бар, камкордук бар, тамак бар. Деп келин сөзүнүн аягын бүтүп, жертиктеп туруп калды. Бул сөздөр карыянын жүрөгүнө бычактай эле сайылды. Демек, мени ошол жака алып барат экенсиңер да? Уулу башын ийкеп: Ата, бул сиз үчүн жакшы. Карыя күлдү. Бирок бул күлкү жүрөктү ооруткан күлкү эле. Карыянын үнү каргылданып,
Мен силер үчүн канча жыл иштедим. Кандай оор күндөрдү көрдүк. Силерди ач калтырбайм деп өзүм аш жүргөн күндөр болду. Ошондо да мен силерге оор болдумбу? Бөлмөдө тынчтык орноду. Бир да бала жооп бере алган жок. Ошол тынчтыкта карыянын өмүрү көз алдынан тасмадай өтүп жатты. Макул. Эгер силер ушуну туура деп эсептесеңер, мен каршы эмесмин. Карыя көп нерсени үнсүз кылды. Үнсүз чыдады. Үнсүз ыйлады. Үнсүз макул болду. Ошентип балдары кийимдерин чогултуп камдана баштады. Эң керектүүсүн гана алышты. Эски көйнөк, көп жылдар бою кийип жүргөн пальтосу, анан кемпири тигип берген баш кийим. Карыя ошол баш кийимди колуна алып көпкө карап турду. Аны алып барууга уруксаат береби же жокпу? Белгисиз эле. Бирок ал баш кийимди таштап кетүүгө жүрөгү чыдаган жок. Муну да алам деди. Эч ким каршы болгон жок. Машинага олтурушту. Карыя арткы орунга олтурду. Терезеден карап келатат. Бир кезде ушул жол менен балдарын мектепке алып барчу. Кээде жумуштан чарчап келе жатып, ушул көчөлөрдөн үмүт издеп өтчү. Азыр бул жол карыяны үйүнөн алыстатып баратты. Эч ким сүйлөбөйт. Машинанын ичинде оор жымжырттык. Карыя терезеден карап олтуруп өзүнө өзү суроо берди. Мен кайсы жерден ката кетирдим? Балдарымды туура эмес тарбияладымбы? Же заман ушундай болуп кеттиби? Ал бул суроолорго жооп таба алган жок. Карыялар үйүнө жетишти. Имарат чоң эмес, бирок салкын. Таштай катуу көрүнгөн дубалдар. Киргенде эле башкача жыт сезилет. Дарынын жыты, эскиликтин жыты, жалгыздыктын жыты. Бир маалда медайым алдынан тозуп чыгып, келиңиздер деп документтерди толтуруп баштады. Кол коюлду. Карыянын тагдыры бир нече кагаз менен чечилип жатты. Бир маалда уулу: "Ата, биз келип турабыз." Карыя жылмайды. "Келип турсаңар жакшы болот, балам." Ал келесиңерби деп сураган жок. Анткени карыя чындыкты билчү. Келбейт болчу. Коштошуу узак болгон жок. Балдары бат кеткиси келип, жүрөктөрү чыдаган жок. Ошентип машина узап кетти. Карыя эшиктин алдында жалгыз калды. Ал имараттын ичинде башка карыяларды көрдү. Кимдир бирөө терезеден сыртты тиктеп олтурат. Кимдир бирөө дубалга карап үнсүз олтурат. Кимдир бирөө баласын күтүп жаткандай эшикти карайт. Карыянын жүрөгү кысылып кетти. Демек, мени да ушундай күндөр күтүп жаткан турбайбы деп бөлмөсүнө кирип кетти. Бөлмөдө 2 кишилик кровать. Медайым кирип келип: "Ата, сиз бул жерге жатасыз" деп көрсөтүп кетти. Карыя керебетке олтуруп, колун тизесине койду.
башын төмен салып, ошол учурда анын жанындагы керебеттен үн чыкты. Качан келдиң? Бул дагы бир жалгыз карыя эле. Чачы аппак, үнү чарчаңкы. Бүгүн келдим деди. Балдарың алып келдиби? Карыя оор үшкүрүнүп башын экеди. Экинчи карыя баарыбызды балдарыбыз алып келет деди. Кээде келип кетишет, кээде таптакыр унутушат. Муну уккан карыя уккан кулагына ишенбей, айткан сөздөрү жүрөгүнө балкадай эле урунду. Ошентип түн кирди. Карыя керебетинде жатып. Уйку жок, көзү илинбейт, кулактарына ар кандай үндөр угулат. Кимдир бирөө ыйлап жатат, кимдир бирөө түштүндө сүйлөнүп жатат. Карыя шыпты тиктеп жатып, кемпири менен сүйлөшкүсү келди. Көрдүңбү? Мени ушул жерге алып келишти деп ыйлап жиберди. Ал ыйды эч ким көргөн жок. Бул карыянын жалгыз ый эле. Карыя үчүн ошол түн эң узун түн болду. Карыя эртең менен эрте ойгонду. Бул жерде саат канчада ойгонуу керек экенин эч ким деле айткан эмес. Бирок ал үйдөгү адатына салып, эрте эле көзүн ачты. Бөлмөдө тынчтык. Жанындагы карыя дагы эле уктап жатат. Карыя акырын туруп терезеге жакындады. Терезенин сыртында бак бар экен. Жалбырактары саргайып калыптыр. Күз болуп калган турбайбы деп өзү менен өзү сүйлөшүп. Карыя ушул сөздү үйүндө көп айтчу. Аны кемпир угуп калса, күз келгенде эле картайып калат деп тамасалап койчу. Ошол сөз эсине түшүп, жүрөгү сыздап кетти. Башка карыялар да жайлап басып жүрүшүптүр. Айрымдары таяк менен, айрымдары колтуктанып, жетелешип ашканага киришти. Ашканада ашпозчулар келиңиз ата деп алдына чай коюп, чайдын жанына ботко коюшту. Бир аздан кийин жанындагы керебетте карыя да келип олтуруп калды. Тааныша кетишти. Атың ким? Сагынбай. Сенин атың ким? Менин атым Токтосун, деди экинчиси. 3 жылдан бери ушул жердемин. 3 жыл? Ооба, 3 жыл. Эмне, балдарың келбейби? Токтосун карыя жылмайгандай. Алгач келишчү. Айына бир жолу. Андан кийин жумуштары чыгып калды. Кийин ооруп калышты. Анан таптакыр келгенде токтотушту, деп Сагынбай карыя унчукпай отуруп калды. Сен кечээ келдиңби? Ооба, кечээ келдим. Балдарым өзүлөрү алып кетишти. Ушул жерде сизге жакшы болот дешти. Баарыбызга эле ошондой дешет деп Токтосун жай гана
чайдан шорулдата ичип отурду. Тамактан кийин короого чыгышып, олтургучтарга олтуруп калышты. Чет жакта бир карыя жалгыз отурат, бир жерди тиктеп. Сагынбай жанына басып барып, жанына олтуруп: "Кандайсың ата?" деди. Карыя башын буруп карап, ачуулуу үн менен: "Кантип жакшы болоюн? Балдарым бүгүн келет деп айткан. Кечээ да айткан. Андан мурунку күнү да айтышкан" деп ачуулана түштү. Анда Сагынбай карыя сабырдуу үнү менен: "Балким кечигип жатышкандыр" деди. Экинчи карыя: "Кечигип жатышса, кечинде да келишмек. Бирок алар эч качан келбейт." Ал көзүн жерге салды. "Мен муну билип турам" деди акырын. "Бирок күтпөй кое албайм." Бул сөз Сагынбайдын жүрөгүнө катуу тийди. Күндөр өтө баштады. Биринчи аптада Сагынбай балдарын күттү. Телефонун улам карайт. Кээде өзү чалгысы келет. Бирок кайра токтотот. Өзүн өзү сооротуп: "А балким жумушта жүрүшсө керек" деп коет. Бир маалда медайым келип: "Ата, балдарыңыз чалдыбы?" "Жок балам, чалган жок. Чалып калаар." Медайым унчукпай башын ийкеп: "Ата, эгер кааласаңыз, өзүңүз чалсаңыз болот" деди. Сагынбай телефонду колуна алып, номерин тере баштады. Биринчи жолу жооп жок. Экинчи жолу өчүк. Үчүнчү жолу: "Ата, мен сиз менен азыр сүйлөшө албайм" деген кызынын үнүн угукту. Ошон менен телефон өчтү. Сагынбай колундагы телефонду жай коюп, узак олтуруп калды. "Көрдүңбү? Башы ушундай башталат" деп Сагынбай карыя ыйлап жиберди. Ачык ыйлады. Бул жерден эч ким уялбайт экен. "Мен алар үчүн баарын кылдым. Үй салдым, окуттум, чоңойттум. Биздин тагдыр ушундайбы?" деп үйнө каргылдана түштү. Бир күнү короого жаш жигит кирип келди. Ал бир карыяны көргөнү келиптир. Сагынбай аны алыстан карап турду. Кимге келди экен? Айрымдарга неберелери келет. Өтө сейрек. Бирок болот. Ошол көрүнүш эмнегедир Сагынбайга үмүт берди. Балким менин балдарым да келип калаар. Кыш жакындап калган. Карыялар үйүнүн короосундагы бактардын жалбырагы толугу менен түшүп бүттү. Таң эрте суук сезиле баштады. Сагынбай акыркы күндөрү бат-бат чарчай турган болуп калды. Мурда короодо узак олтурчу. Эми олтургучка олтурса, жүрөгү кысылып кете турган болуп калды.
Bir маалда медайым келип, ата, өзүңүздү жакшы сезбей жатасызбы? Деп сурады. Сагынбай карыя бир аз эле карыганда баары эле ооруйт го деп койду. Анда медайым, ата, доктурга көрүнөбүз. Жакында келип калганда айтып коем. Сагынбай башын ийкеди. Анын ичинде башка оору бар эле. Ал оору күтүү. Күн сайын саат 12'de дарбаза тарапка көз чаптырат. Түшкө чейин келет деп үмүт кылат. Кечке чейин күтөт. Кечинде болсо, балким эртең келер деп өзү менен өзү сүйлөшөт. Бир күнү токтосун карыя Сагынбай карыянын жанында отуруп калды. Анан суроо салды. Сагынбай, бир нерсени айтайынбы? Айта бер. Балдарың келбейт. Сен муну түз эле кабыл алышың керек. Сагынбай унчукпай калды. Эмне үчүн мынчалык катуу сүйлөйсүң? Балким чын эле жумуштадыр. Биз да ушинтип ойлогонбуз. Мен да сендей күттүм. 3 жыл күттүм. Анан жүрөк көнүп калат экен. А менин көңүм келбейт, деди Сагынбай. Мен ата болуп калдым. Алар мени унутууга акысы жок. Токтосун терең үшкүрдү. Акысы жок. Бирок унутушат. Ошол түнү Сагынбай уктабай чыкты. Керебетте жатып алып, өткөн өмүрүн эстеди. Кантип жаш кезинде талаада иштегенин, кантип түн ортосуна чейин курулушта жүргөнүн, балдарынын бутуна бут кийим алып берүү үчүн акча таап жүргөнүн. Мен алар үчүн жашадым деп сурады. Эми алар үчүн жашабай калдымбы деп көзүнө жаш толду. Бир нече күндөн кийин Сагынбай катуу ооруп калды. Температурасы көтөрүлдү. Жүрөгү кысылды. Ошентип аны бөлмөдөн чыгарбай коюшту. Медайым келип, ата, балдарыңызга чалабызбы? Сагынбай унчукпай калды. Бир топтон кийин жай гана чалгыла билсин деди. Медайым башын ийкеп, карыянын балдарына чалды. Бирок жооп жок. Экинчи номерге чалды. Жооп жок. Үчүнчү номерге чалганда, азыр бош эмес, кийин чалгыла деген үн чыгып, ошо менен телефон өчтү. Медайым Сагынбай атага карап, ата, биз колдон келишинче карайбыз. Сагынбай макул дегендей көзүн жумду. Ичинде бир нерсе сынып кеткендей болду. Ошол күнү ал биринчи жолу мындай ой келди.
Эгер мен бул жерден өлсөм, балдарым кабар алабы? Кечинде короодо машина токтоду. Мындай көрүнүш сейрек болчу. Сагынбай терезеден карап жатты. Машинадан бир жаш аял түшүп келе жатты. Колунда документтер. Көз карашы шашылыш. Токтосун карыя карап, ким болду экен деди. Аял администрация тарапка кирип кетти. Бир аздан кийин директор бөлмөдөн чыгып, коридордо катуу сүйлөп калды. Кайсы ата? Фамилиясы ким? Бир маалда медайым шашып келип калды. Сагынбай Асанов сизби? Ооба. Мен? Деп таң калды. Сизге келген адамдар бар. Сагынбайдын жүрөгү дүкүлдөп кетти. Ким экен ал? Медайым бир секунд унчукпай туруп, кызыңыз деди. Бул сөз Сагынбайга ишенимсиз угулду. Кайсы кыз? Менин 2 кызым бар. Чоң кызыңыз деди медайым. Шаардан келген. Сагынбай ордунан тура албай калды. Токтосун колунан кармады. Бар. Барып көр. Сагынбай акырын басып коридордон чыкты. Ал жакта кызы туруптур. Көздөрү чарчаган. Кийими кымбат. Бирок жүзү суук. Ата, деди ал жай. Сагынбай унчуккан жок. Ал сөз таба алган жок. Мен жумуштан бошобой деп кызы сүйлөп баштады. Кийинчерээк алып кетем деп ойлогом. Сагынбай кызынын жүзүнө тик карап, качан? Деди. Кызы унчукпай калды. Качан? Качан алып кетмексиң деди Сагынбай үнү менен. Ата, азыр мүмкүн эмес. Балдарым бар. Үй тар. Сагынбай жай гана башын ийкеп, макул. Түшүндүм деди. Кызы кетип калды. Кызы кеткенден кийин Сагынбай узак убакыт олтурду. Көрдүңбү? Токтосун. Ушинтип келишет. Бирок алып кетишпейт. Сагынбай карыя көзүн жумуп, мен аларга жүк болуп калдым. Мен ошону билип калдым. Деп жай гана отуруп калды. Кызы кеткенден кийин Сагынбай таптакыр өзгөрдү. Ал мурдагыдай дарбаза тарапты карабай калды. Телефонун да колуна албай койду. Бир күнү Токтосун карыя сурады. Ой, эмне болду сага? Үмүтүңдү жоготуп койдуңбу? Үмүт эмес, деди Сагынбай. Мен эми чындыкты түшүндүм. Кандай чындык? Биз балдар үчүн жашайбыз. Бирок балдар биз үчүн жашабайт экен. Ал ушул сөздү айтканда үнү калтырап кетти. Ошентип күндөр өттү. Сагынбай барган сайын алсырап баратты.
Ашканага да сейрек түшчү болду. Медайым келип, ата, тамактанбайсызбы? Күчүңүз кетип жатат. Сагынбай карыя, тамак эмес кызым. Жашоонун өзү даамсыз болуп калды, деди. Бир күнү түн ичинде анын абалы кескин начарлады. Жүрөгү катуу согуп, деми кыстыкты. Доктор! Деп кыйкырды. Медайым Сагынбай керебетте жатып алып көзүн жумду. Анын көз алдында өткөн өмүрү кинодой өтүп жатты. Балдарынын кичинекей кези. Аларды мектепке жетелеп барганы, алгачкы айлык алып келип үйгө азык түлүк алган күнү. Мен жаман ата болгон жокмун. Эмне үчүн ушундай болду деп ичинен сыздай берди. Доктор келип текшерип чыкты. Ата, биз сизди ооруканага жаткырышыбыз керек. Кайсы оорукана? Райондогу. Бирок жакындарыңыздан бирөө кол коюш керек. Медайым унчукпай калды. Директор келип, балдарына чалабыз деди. Чалышты. Жооп жок. Кайра чалышты. Азыр мүмкүн эмес деди. Эртең сүйлөшөлү. Доктор телефонду өчүрүп, башын чайкады. Биз кол коюп беребиз деди. Бирок бул жакшы эмес. Сагынбай бул сөздөрдү угуп жатты. Анын көзүнөн жаш чыкты. Кереги жок. Мени алып барбагыла деди. Медайым, ата, бул сиздин өмүрүңүз. Сагынбай карыя. Менин өмүрүм балдарыма кереги жок өмүр деди. Ошол түнү Токтосун Сагынбайдын жанынан кеткен жок. Досум, мындай ойлорду ойлоно бербе. Жок. Мен чарчадым. Күтүүдөн чарчадым. Деди Сагынбай. Токтосун карыя. Мен да чарчагам. Бирок биз дагы жашап жатабыз. Сагынбай көзүн ачып. Эмне үчүн? Эмне үчүн жашап жатасың? Токтосун бир аз унчукпай туруп. А балким бирөөгө керек болуп калабызбы деп. Сагынбай жылмайгандай болуп. Кимге керекпиз? Бул жерде баары унутулган. Эртеси күнү таңга жуук Сагынбай эсинен танып калды. Аны ооруканага алып келишти. Бир нече күн комада жатты. Токтосун күн сайын келип олтуруп турду. Тирүү кал. Эгер сен кетсең, мен таптакыр жалгыз калам досум. Деп кулагына шыбырап жатты. Ошол күнү кечинде ооруканага бир жаш жигит чуркап келди. Ал кыстыгып Медайымды сурады. Сагынбай Асанов кайда? Сиз ким болосуз?
Мен анын небересимин. Бул сөздү укканда медайым таң калды. Небереси? Ооба. Атам айтпай жүрүптүр. Мен атамды кечирдим. Бирок атамды эмес, чоң атамды көргүм келди, деди. Ошентип карыянын небересин палатага киргизишти. Жигит Сагынбайдын керебетине жакындап колун кармады. Небереси үнү калтырап: "Чоң ата, мен кеч келдим." Сагынбай акырын көзүн ачты. "Ким?" "Мен сиздин небереңизмин. Мени бала кезимде көргөнсүз." Сагынбайдын көзүнө жаш толду. "Келдиңби? Чындап келдиңби?" Жаш жигит башын ийкеди. Келдим ата. Эми кетпейм." Ошол күнү Сагынбай биринчи жолу чын жүрөктөн жылмайды. Небереси келгенден кийин Сагынбайдын абалы акырындык менен өзгөрө баштады. Бирок ал дагы эле алсыз болчу. Бирок көзүндө мурдагыдай боштук жок эле. Жигит күн сайын анын жанында олтурду. Сууну өзү берди. Дарысын убагында ичирди. Доктурлар менен сүйлөштү. Сагынбай карыя бир күнү небересинен сурады: "Атың ким?" "Айбек." "Атам сизге көп келбей калган. Мен билген эмесмин." Сагынбай унчукпай калды. Атам катуу адам. Ал сизди жакшы көрөт. Бирок көрсөтө албайт. Бирок мен андай болбойм. Сагынбай анын колун кармады. "Болбосо экен балам. Махабат айтылбаса өлүп калат экен", деди. Айбек башын ийкеп: Бир жума өткөндөн кийин Сагынбайды кайра карыялар үйүнө алып келишти. Бирок бул жолу мурдагыдай эмес эле. Айбек аны өзү жетелеп келди. "Мен сизди бул жерге калтырбайм. Азырынча окум бар. Бирок күндө келип турам." Токтосун карыя бул көрүнүштү көрүп, көзүнө жаш алды. "Сен бактылуусуң. Акыры бирөө тапты сени", деп Токтосун Сагынбайга айтты. Сагынбай башын ийкеп: Балким Кудай кеч болсо да унуткан жок", деп калды. Бир күнү Сагынбай короодо олтуруп калды. Күн жылуу болчу. Ал баягыдай дарбаза жакты карап олтурду. Бул жолу үмүт менен эмес, жөн гана карап. Бир маалда күтүлбөгөндөй машина токтоду. Андан уулу менен кызы түштү. Сагынбай ордунан турган жок. Балдары жакындап келишти. Баласы келип: "Ата, биз кеч түшүндүк. Биз сизди жалгыз калтырдык", деп кызыйлап жиберди. "Кечирип коюңуз, ата." Сагынбай унчуккан жок.
Сагынбай аларды узак карап турду. Мен силерди кечирдим. Бирок жүрөгүмдү кайра бере албайм, деди. Мен силерди жаман көрбөйм. Болгону күтпөйм. Балдары башын жерге салышты. Ошол сөз алар үчүн эң оор жаза болду. Бир нече ай өттү. Айбек сөзүнө турду. Ал окуусун бүтүп, жумушка кирди. Андан кийин Сагынбайды өз үйүнө алып кетти. Чоң ата, сиз эми карыялар үйүндө жашабайсыз. Сагынбай көзүнө жаш алды. Мен дагы бир жолу үйдө жашайм деп ойлогон эмесмин, деди. Жылдар өттү. Сагынбай небересинин балдарын багып калды. Алар аны чоң ата деп чуркап келишчү. Ал эми карыялар үйүндө калган Токтосунга Айбек экөөнү бат-бат алып келип турушту. Көрдүңбү? Деди Токтосун бир күнү. Акыры сенин күтүшүң текке кеткен жок. Ооба, деди Сагынбай. Бирок күтпөгөн жерден келди. Сагынбай бир күнү короодо олтуруп жай гана айтты. Балдар карыяларын таштаганда алар карыя эмес. Жүрөгү тирүү адамдарды таштап кетишет экен. Ал тынч гана жылмайды. Бул жолу анын көзүндө өкүнүч эмес, тынчтык бар эле.